Ардактуу телекөрүүчүлөр, дал ушундай мыкты маанайда биздин сонушо берүүбүз мыкты маанай менен улан өрмекчи. Ал эми бизге келип калган коногубуз деп назарыңыздарда ким деп турсаңыздар, биздин бүгүнкү коногу Канышай Сүйүнбай. Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Кутмандуу кечиңиз саатегинде учурашып алабыз. Бардык кыргызстандыктарды ушул сонун шоу программасын көрүп жаткан жалпы телекөрүүчүлөргө кутмандуу күн жана жакшы маанай каалайм. Жакшы. Анан Канышай айта кетсеңиз, маанайыңыз кандай? Биринчи эле Маанайым эң сонун, ар дайым эң сонун. Эң сонун. Ошондой эле болсун эле бүгүн мен ишенем сиз экөөбүз бүгүн мыкты маанай, мыкты баягы суроолорго жооп кайтарып бересиз деп. Антыктан биздин телекөрүүчүлөрдө күтүп турган учуру. Анан эң эле биринчи ордон баягы узата баштасак, сизди чыгармачылыкка кайча жашыңыздан баштап аттандыңыз? Бул нерсеге эмне түрткү болду эле? Чыгармачылыкта чоң сахнага чыкканыма аз эле болду. Бирок ошо биздин жана атанын канынан эненин сүтүнөн деп коет. Ошондой өнөрдү аркалап жүргөнүмө канча 23 жыл болду десем болот. Анткени 5 жашымдан баштап ырдай баштагам. 5 жаштан баштап ырдап баштагансыз, э? Чоң сахнага аттанганыңызга канча жылдын жүзү болуп калды ошондо? Чоң сахнага чыкканыма бир 2-3 жыл болуп калды. 2-3 жыл болуп калды. Жакшы. Анан биз азыркы учурда баягы заман өнүккөн сайын соц тармактарда өнүгөт, ошол жактан да биз сизди көп көрүп турабыз. Анан деги эле Кыргызстандын чыгармачылыгынан тышкары чет элдин чыгармаларында көп аткарасыз, аны баардыгыбыз эле билебиз. Анан бүгүн ошол ырлардан уга алабызбы, айтор? Албетте. Анан бысмылдап эле биздин урматтуу телекөрүүчүлөр да күтүп калса керек, бир комузду колуңузга алып, кайсы бир чыгармадан бирди аткарып бербейсизби? Келсе, биринчи кыргызчадан эле баштайлы. Андан кийин бара-бара англисчеге дагы өтөбүз. Келесі, анда эмеске дароо эле микрофонду астыңызга коюп берейин. Мирбек Атабековдун репертуарындагы Суранамын жалынам деген бара келди. Келиңиз. Чабалар болсын, Канышай Сүйүнбай.
мыкты аткаруу, чындыгында үнүңүзгө береке. Эң сонун анан дал ушундай үн менен, ушундай талант менен эл аралык конкурстарга катышкан учурлар болду эле. Кайсы фестивалдарга катыштыңыз эле? Албетте болгон. Көбүнчө мен вокалдан берген агайым казак улутунан болгон Мусин Ержан Сейсенович болгондуктан көптөгөн конкурстарга алып барчу бизди Казакстанга. Андан тышкары Турцияда дагы иштеп келгем, солистка болуп. Анан өзүбүздүн эле республикалык эл аралык конкурстарга конок катары дагы барып катышып ырдап жүрөм. Жакшы. Анан деги эле ошол конкурстарга канча конкурстарга катыштыңыз баш аягы? Баш аягы бир 10го жакын, 10 чакты. 10 чакты. Кандай сыйлыктарга ээ болдуңуз? Ошол боюнча бир аз кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Биринчи башталганда, биринчи немеге барасында байкап, кандай болот экенин көрүп билип дегендей өзүңдүн тажрыйбаңдагы азыраак болот эмеспи, ошондуктан биринчи барган конкурстарыман дипломант болуп келгем. Активдүү катышкандыгы үчүн деп, бирок ошондой эле акчалай сыйлыктарга ээ болуп келгем. Жюрилердин жанагы жюрилерге жагып, же көрүүчүлөргө жагып дегендейчи. Андан кийин 3-чү орундарды ала баштадым. Андан кийин 2-чи, андан кийин 1-чи болуп, андан кийин ушундай лауреаттыкка жете баштадым. Буюрса, жакшы. Анан Айтор деги эле ушул азыркы учурга чейин, азыркы күнгө чейин капчыгыңызга канча ырды топтодуңуз, канча клипти топтодуңуз? Ошол боюнча да айта кетсеңиз биз сүйүнүп угуп берели. Элге чоң аудиторияга чыгарган азырынча 2 эле клипим бар. Буюрса, азыр 3-чү ырга, 3-чү клипке даярданып жаткан чагыбыз. Даярданып жаткан эмес, уже клипти тартып койдук, бирок ыр даяр боло элек. Меники элден башкача болду. Элдер биринчи ыр жазып, андан кийин клип тартса, мени клип тартып койдум, бирок ыр жаздыра элекмин да. Бул кандай болуп калды? Ошондо бул баягы Омар мырза деле Америкага барганда жакшы жерлеринен жанагындай үн сөз жок эле жанагы кадрларды алып кеткен да, жакшы кооз жерлерден тартыпчы. Анан келип жайыргактагы ыр жаздырып, анан ошолорго клипке кошо кеткен да. Ошол сыяктуу эмгек болот да. Жакшы. Бул деги эле клипти тартып атасыздар, текст жазылып элек. Бирок кандай тематикада жазалы деп атасыздар? Сүйүү жөнүндө жазайын деп атам. Сүйүү жөнүндө. Сүйүү жөнүндө жайыргакта. Анан ошондуктан ошол жайыргакта болот деп тематикасын ойлонуштуруп, ошол жайыргактагы мындай жакшы мындай кадрларды алып келдик десем болот. Буюрса, жакшы. Клип өзү деги эле кайсыл жакта тартылып атат? Кайсыл жакта тартылып бүттү? Ысык көл жергесинде тартылды. Бир гана Ысык көлдө эле тартылат. Ооба, Ысык көлдө эле тартылды. Жакшы. Кудайым буюрса, ал күн да келет болуш керек бизге дагы, клиптер келип жакын аркага да бизге дагы чоң ийгиликтериңизди алып келип келет деп биз ишенебиз. Ал эми башында өзүңүз ырдагандай эле, биз айтып өткөндөй эле баягы чет жактын ырларын мыкты деңгээлде аткарасыз. Эмне себептен өзүңүздүн репертуарыңызга ушундай ырларды баягы жан киргизип алып келейин деген пландарыңыз барбы? Чет элдин ырларын ырдап бир өзгөчөлүк болот. Чет элдин же орус мамлекетинин ырларын кыргыз шоу бизнесинде кавер кылып эле ырдабасаң, мындай чыгарганда өтпөйт деп ойлойм. Анткени биздин менталитет, баягы биздин кыргыз шоу бизнес болбой эле кыргыз тилдүү ырларга басым жасашат. Мүмкүн өзгөчөлүк болот. Өзүңүз жазып, чыгарып, бирөөнүкүн баягы чет мамлекеттен урдап келип эмес, өзүңүздүн жеке калемиңизге таандык кылып чыгарсаңыз. Балким болоттур, эми аны көрөбүз, бирок башка тилде кыргыз шоу бизнесинде анча өтпөйт. Деп ойлойсуз? Бул 100% факт да. Жакшы. Анан Айтор чыгармачылыктан бир аз алысыраак болуп, баягы жеке жашоого кайта турган болсок, үй бүлөңүздө биздин билишибиз боюнча чыгармачылыкта жеке эле сиз эле эмес. Апаңыз дагы чыгармачылыкта. Дагы кимдер бар чыгармачылыкта? Же бүт үй бүлөңүздөр менен чыгармачылыкка аралашкансыздарбы? Биздин үй бүлөбүздүн бардыгы комуз чертет, бардыгы ырдашат. Бирок эч ким мындай кесип кылып алып кеткен жок. Жалгыз эле мен. Эжем бар болчу, ал дагы мындай жанагы ар кандай үй бүлөлүк себептер менен окуусун уланта албай чет жакка кетип калган болчу, окубай калганда. Анан азыр эле мен эле ошо профессионалдык деңгээлде чыгып ырдап аткан. Бирок бардыгы таланттуу, бардыгы аябай жакшы ырдашат. Апам дагы эл ичинде аябай тар чөйрөдө аябай эле атактуу инсан. Ооба, биз билебиз. Анан Айтор деги эле эмне себептен үй бүлөңүздөрдүн сиз эле
профессионал түрдө чыгармачылыкка аралашып кеттиңиз. Бул болгон жан дүйнөгүздүн салымы болду ушул. Менин кызыгым күч болуп кетти окшойт. Мен деле өзүмдү көп издеп жүрдүм. Буга чейин мен окуган жокмун, башка кесиптин эси болдум. Мен эжелерим деле кеңеш берчү мага, сен өзүң эле ырдайсың, комуз чертесиң, муну хобби катары алып кетсең болот. Башка эле бир мындай жакшы башка кесипти окуп ал деп кеңеш беришкен. Анан башка кесипти деле окуп көрдүм, бирок болбой эле чыгармачылыкка ырга тартып кетти. Анан кой ушу окуп эле алайынчы деп өзүм мындай баш отум менен кирип кеттим да. Башка кесип деп айтып калдыңыз. Кайсыл кесип болду экен башка кесип? Модельер, конструктор, кийим боюнча. Кийим боюнча. Ал жак менен азыр айлык болуп атасызбы же? Жок, такыр ага жокмун. Эмне себептен? Көңүлүңүз тарткан Мен жок. 9-ду бүткөндөн кийин тапшырган болчумун. Анан биринчи жылы 10-11-дин базасын окуганда анча билинген эмес. Анда кызыгып эле окуп аткам. Анан кийин бизде жана практика башталганда чөнтөктөрдү тигип баштагандан кийин эле мен кызыгым тарап кетти. Бул меники эмес экенин түшүндүм. Анан ошондуктан аягына чейин чыкпай 2 жылдык эле сертификатын алып анан кете бергем. Негизи өзүңүздүн музыкалык билимиңиз барбы? Албетте бар. Кайсы жакты бүткөнсүз? Искусство университетинин эстрада бөлүмүн бүттүм. Эстрада бөлүмүн бүткөнсүз. Дагы да өзүңүздүн чыгармачылыгыңызга айтор кандай өзгөчөлүктү киргизейин деген планда турасыз азыр? Өзгөчөлүгүм деп бардык жанрда ырдаганым болуш керек. Мен бардык жанрда эстраданын дагы, фольклордун дагы, экөөнү кошуп дагы ошо жакшы чыгармаларды жаратам деген изденүүнүн үстүндөмүн. Жакшы. Айтор бүгүн биздин студиябызга өзүңүз жалгыз келбестен жаныңызга ушундай кыргызымдын баягы кылынан терилген комузду ала келиптирсиз. Анан жеке эле өзүңүз комузду деле ойнойсузбу же башка дагы инструменттерди ойнойсузбу? Комузду деле үйрөнгөн эмесмин. Апамдан өткөн эле өнөр. Башка окууда фортепиано үйрөндүк. Фортепиано, барабан, гитара, бас гитара үйрөндүк, бирок ал жанагындай жалпы түшүнүк болсун дегендей эле сабактар болчу да. Бир мындай жөн эле түшүнүк эле үчүн ушул инструментти түшүнгүлөө деген эле жалпы эле. Жакшы, бирок анча-мынча аз-маз билесиз. Аз-маз эле, өтө жакшы чертем деп айта албайм. Анан деги эле интернет булактарынан биз сизди көп байкайбыз. Баягы ырларды, ар бир чыккан хит ырларды попури кылып чыгарасыз, ырдайсыз. Буну ким сунуштады же өзүңүздүн эле идеяңыз болдубу? Айтор акыркы убактарда сиз токтоп калдыңыз окшойт, көп чыгарбай попурилерди. Ооба, аз жалкоолонуп кеттим окшойт. Эмне себеп болот бул жалкоолукка? Себеп деле жок негизи. Жалкоолордун немеси шылтоосу көп болот эмеспи? Шылтоо деле жок мындайчы. Буюрса алдыда дагы жакшы чыгарып, кавер болсо дагы, ыр болсо дагы, клип болсо дагы деп чыгармачылыктын үстүндө дагы иштейбиз. Буюрса анан бул идея негизи мен биринчи курска келгенде биздин университеттин жатаканасында жашагам. Анан жатаканада чоң курстар ушундай аккордду алып гитарадай кылып чертишет экен комузду. Анан ошондон көрүп, угуп калып, жактырып калгам. Жактырып калып анан 4 аккордду үйрөндүм дагы. Анан мындай кыңгылдатып отурсаң эле ырлар өзү эле түшө берет да. Көп бир эле аккордко көп ыр түшүп кетет да. Ошентип атып эле. Жакшы, анан айтор башында өзүңүз да айтып калдыңыз, бир аз жалкоолукко деп. Эмне мүмкүн, эмне болушу мүмкүн? Мүмкүн сүйүү болуп аткандырбы? Жок, сүйүү деле эмес го эми. Негизи эле жалкоомун да мен, уйкучу. Уйкуга аябай, уйкуга көбүрөөк маани берип кетет деп окшойм. Уйкуга. Уйку деп калдыңыз, бир күндө канча саат уктайсыз? 12 саат. 12 саат уктайсыз. 12 саат уктасам уйкум канат. 12 саат, 7-8 саат нормалдуу жок. Жок. Сөзсүз түрдө 12 саат уктайсыз. Анан мен мындай уктоо режимим дагы алмашып калганда, күн түн алмашып калган. Жумушубуз кечинде көбүнчө. Анан түнү дагы ар кайсы чыгармачылык менен, достор менен жүрө беребиз да. Анан ошентип мындай күн түн алмашып, күндүз уктап, анан күндүз уже жумуштардын баары бүтүп калган болот, турсаң эле кеч кирип калган болот. Ошентип эле күндөр өтүп кетип атат да. Негизи чыгармачылык инсандардын жашоосу түнкүсү башталат. Биз бүт кечкиси. Бардык кечкиси, бардык койдун бардыгы кечкиси келет, идея да кечкиси келет, ыр жазган адамы дагы, обон чыгарганы дагы келет, түнкүсү иштейт деп көп айтышат. Анан айтор аз биздин телекөрүүчүлөр, урматтуу мырзалар ойлонуп жатса керек, ушул жаркылдаган Канышай айымдын
жүрөгүн багындырган инсандар барбы айтор азыркы учурда же жалгыз элесизби? Негизи жеке жашоомду айткым келбейт, бирок жеке жашоомдо бир аз азмас бардыгы сонун деп айткым келет. Бардыгы сонун. Эми бир аз четин чыгарып азыр эми биздин телекөрүүчүлөр. Бардыгы сонун, май айы, махабат айы дегендей. Демек бар. Демек бар. Жакшы. Атын айтып койсузбу? Тамаша кылабыз. Анан Ханшайым, жеке жашоодон кухняда өзүңүз кандайсыз? Ашпозчу жан. Такыр жокмун. Таптакыр жоксуз. Такыр жокмун. Анткени эмнеге дейсизби? Мен үй бүлөдө 11 бир тууганмын. Анан 8 кызбыз, анан 3 эркек да. Анан мен 8-чи кызмын, эң кичүү кызмын. Анан кичинекей кезимден баштап эле мен такыр оокат кылган эмесмин, тамак жасаган эмесмин, бүт эжелерим кылчу. Андан кийин өзүм өз алдынча жашоого жатаканада көп жашадым да. Окуп мен окуу менен эле жүрдүм көбүнчөчү. Эки кесиптин ээси болуп ушуга чейин азыр былтыр эле окуумду аяктадым да. Ошого чейин жатаканада жашап, өзүм мындай тамак жасаганга деле, мындай үй жумуштарын кылганга деле мындай мен убакыт саатым деле болгон жок. Мындай керектүү деле болгон жок кандай нерсе. Ошондуктан мен ашканага такыр жокмун деп айта алам. Таптакыр тамак жасабайсыз. Даже жумуртканы сууга оңураак бышыра албайм. Деги үйдө тамакты ким жасайт анан? Эжем жасайт. Эми элестетип көрөлүчү азыр. Сиз экөөбүз отургалы, сиз үйдө эч ким жок калды, баардыгы бир жака кетип калды, өзүңүз жалгызсыз. Курсаңыз ачка. Эмне кыласыз? Тойго кетип калам да. Тойго, дароо эле тойго кетиш керек. Тойго кетип. Биздики күндө той болуп эле ошол жактан эле шамшым этип алабыз, ушундай болуп калат. Ошо менен жашооланып берет дейсиз. Жашооланып берет. Негизи кыргыздарда айтып коет эмеспи? Конокко көп барам, тойго көп барам, ошол жактан эле курсак тойгуз алам дегендей. Анан бирок үйрөнгүм келет, үйрөнөм го. Башка түштө байтолжорго дегендей, өзүм негизи кийин үй бүлөлүү болгондо аябай жакшы жанагындай десерттерди жасаганга кызыгып карап калам. Мындай идиштерге кызыгам, кооздугуна, мындай үйгө жакшы атмосфера түзгөндү жакшы көрөм. Деп кыялданып отурасыз. Кыялданып, мындай Инстаграмдан жакшы бир нерсе үй оокаттары болуп калса сактап коюп дегендейчи. Жакшы, эмне жакшы кожойке болом деп өзүмө ишенем. Ал үчүн мен ага аракет жасаган ошо жүрөктүн ээси керек да. Жүрөктүн ээси керек. Сиз баштабын айтпадыңыз, жүрөктүн ээси бар деп. Жүрөгүңдүн ээсине ошо жасап бергин келет тамакты. Ошого жана орусча айтканда достойный болсо, өзүң эле үйрөнүп, өзүң эле жасап бересиң деп ойлойм. Жакшы. Макул, эми биз ошол өзүңүздүн баягы жан дүйнөңүздө турган кыялдарыңыздын баардыгы ишке ашат деп биз кошулабыз, тилектеш болобуз. Анан айтор деги эле чыгармачылыктан тышкары башка эмнелер менен алексиз? Башка азырынча эчтеке менен деле алек эмесмин. Эч кандай? Эч кандай. Каражат жагынан ким каржылайт өзү? Каражат жагынан продюсерим Нурлан Мамакеев. Нурлан Мамакеев өзү. Чыгармачылык жагынан да? Чыгармачылык. Жеке жашоо жагынан? Жеке жашоом өзүм эле каржылайм. Өзүм иштейм, ошо айтып атпаймынбы, тойлорго чыгам. Чайханада ырдап иштейм, кафелерде. Өзүмдүн жанымда өзүм багам. Дароо эле. Анда эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин ушул жакта көрүп аткан сүйүктүү көрөрмандар, бизден алыстабай туруңуздар. Сиздердин урматыңыздарга жагымдуу чыгармаларды жаңырта берели. Кудай берди айтпасын, офурдасын. Мен Джентльмен. Андан кийин жолугабыз. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, дал ушундай мыкты маанай менен биз өз берүүбүздү улантып бермекчибиз. Дагы бир ирет эсиңиздерге сала кетели. Бүгүн биздин куттуу студиябыздын коногу Канышай Сүйүнбай. Маанайыңыз кандай? Жакшы айтор. Азыр биздин урматтуу телекөрүүчүлөр да күтүп калды болуш керек. Качан дагы бир жолу ырдат болот экен деп. Дароо эле дагы бир чыгарманы сурансак болобу айтор? Албетте, ырчынын салты шарты дейт, жуу менен ырдаган. Келиңиз, анда мен микрофонду коюп берейин, дароо эле астыңызга. Кайсыл чыгарманы аткарабыз? Папури кылып дагы бир чыгарма аткарып берейин. Динара Акулова эжекебиздин Жылдар өтсүн арадан деген ырын. Андан кийин эле Султан Садыралиев байкебиздин Сүйүү оту жана берсин деген ырын. Мыкты. Келиңиздер, биргеликте күбө бололу.
Hareket kılalı. Келдик анда. Сүйүп оту жанбай калды биз эми. Балким анда жок күнөбүз билбейм деги. Махабатта арман барбы бул дүйнөдө. Эске салып өткөнүбүз биз да эми. Өткөн күндү сен эстедиңби? Жүрөгүмдү эзбедиңби сен? Көрбөй калсам сени. Сагынчу элем мен күтүп сени. Жалында өзүң, ортодо жайнап турду көзүң. От болду сезим, сырымды билбей сен кеттиң. Жалында өзүң, ортодо жайнап турду көзүң. От болду сезим, сырымды билбей сен кеттиң. Жылдар өтсүн арадан. Жолугабыз кайрадан. Сүйүү оту жана берсин, өзүң окшош бала берсин. Сүйүшкөндөр түбөлүккө ушул бойдон кала берсин. Сүйүү оту жана берсин, өзүң окшош бала берсин. Сүйүшкөндөр түбөлүккө ушул бойдон кала берсин. Кала берсин. Кала берсин. Браво! Аз амасыз, негизи эле сиз мени токтотпой эле ырдаткым келип атат, бирок биз өздөрүбүз улантышыбыз керек да. Анан чынында мыкты чыгармалар өзүңүз тамдаган. Бул негизи эле ар бир инсан баягы чыгарманы аткарарда бирөө сунуштайт, бирөө кеңеш берет. Айтор сизге ким кеңеш беретчи, өзүңүз эле тандайсызбы аларды? Көпчүлүк учурда өзүм тандайм. Анан албетте Нурлан Мамакеев, ошондой эле биздин студияда иштеген Азамат Такырбашев байкебиз кеңеш берет. Азамат Такырбашев, жакшы. Аранжировкалардын көбүн ким жазып берет сизге ошондо? Биринчи ырымды Эдил Маматов жазган, экинчисин Улан Атамбаев жазган. Азыр үчүнчү, төртүнчүлөрүн Азамат Такырбашев жана Арслан Садыбакасов. Арслан Садыбакасов, жакшы, мыкты инсандарды тандап берет экен да мен. Ал эми дал ушул мурунку берүүбүздө келип кеткенде сиздер жаңы клип менен келгенсиз. 18 жаш аттуу чыгарманы, ал дал ушул 18 жаш аттуу чыгарманы ким сунуштап берди эле айтор сизге ошол ырды? Нурлан байке. Нурлан байке сунуштаган, Бул эмне себептен ремикс кылып чыгардыңыз? Өзгөчөлүк киргизейин дедиңизби? Анткени бул ырды Зейнеп Шакеева эжекебиз жай темпте ырдаган, Венера Сатылганова эжекебиз орточо темпте ырдаган, а мен болсо батыраак темпте ырдап койдум. Жакшы, мыкты. Дарабал ушул жактан келиң, сизге эми жалпы бизден көрүп турган телекөрүүчүлөргө, жалпы кыргыз элибизге өзүңүздүн ырасылык сөзүңүздү эркин микрофон берели. Бардык телекөрүүчүлөргө жакшы маанай тартууладык деп ойлойм. Эгерде бир аз да болсо көңүлдөрүн көтөрсөк, бул экөөбүздүн жеңишибиз деп ойлойм. Андыктан бардыгыңыздарга дагы жакшы маанай, орозоңуздар кабыл болсун, кармаган орозоңуздар, айтыңыздар маарек болсун өтүп кеткен. Бардык кыргызстандыктарга тынччылык каалайм. Баткенде бой боло бербей, той дагы болсун деп тилеймин. Элибизде тынччылык, токчулук, аманчылык болсун. Ар дайым жакшылыктарда көрүшүп жүрө берели. Сиздер менен мен Канышай Сүйүнбай, чоң рахмат.